azan aytılып atkanda azanды укпастан 2 мүнөт бар экен дасың. Azanды укпастан сүйлөгөн адамдын жан чыгуусу кыйын болот дейт. Мүмкүн муну бир адам тажрыйбасынан улам айткан болушу мүмкүн, бирок бир карайган жерде мен уккан жерим жок. Мен билбеген нерсе көп негизи. Бирок мен ошо билбейм деп айтайын. Azan болуп атканда азанды кайталоо важип. Анан аны кайталап пайгамбарыбыз эмне ошону кайталасаңар мындай сооп болот деген сүйүнүчтөр бар. Ошого азан болуп атканда сөздү токтотуш керек. Аллахтын чакырыгы, намазга, Аллахтын улуулугу айтып атканда биздин пайдасынан зыяны көп болгон сөздү сүйлөнбөгөнү жакшы болот, Иншалла азан болуп атканда угушубуз керек. Бирок эми жаны чыгышы кыйын болот дегендиги мен китептен окубадым. Мүмкүн аларды айткан адам тажрыйбасынан улам айткандыр. Wallahu alam. Allah razı olsun.